Акылбек Осмоналиев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, тийиштүү буйрукка 1-августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Ысык Көл облусун буга чейин жетектеп келген Узарбек Жылкыбаев 25-июлда өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Акылбек Осмоналиев 1964-жылы 10-августта Ош областына караштуу Ноокат районунда төрөлгөн. 1988-жылы Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтун зоотехник адистигин бүтүргөн. 1997-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юриспруденция адистигин бүтүргөн. Эмгек жолу 1981-83 жылдары Ош облусунун Ноокат районуна караштуу номер 44 жылкы заводунда катардагы жумушчу. 1988-89 жылдары жылкы заводунда зоотехник. 1989-92 жылдары Ноокат орто өнөр жай бирикмесинде башкы адис. 1992-94 жылдары Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратынын референти. 1994-95 жылдары Ноокаттагы номер 44 жылкы заводунун директорунун орун басары. 1995-96 жылдары Алике дыйкан чарбасынын жетекчиси. 1996 жылдын августунан тартып Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын аппаратынын агрардык маселелер боюнча комитетинин адиси. 1997 жылдын майынан тартып Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын аппаратынын агрардык маселелер боюнча комитетинин референти. 1999 жылдын январынан декабрына чейин Жогорку Кеңештеги эл өкүлдөр жыйынынын аппаратынын агрардык маселелер боюнча комитетинин эксперти. 1999 жылдан 2000 жылдын апрелине чейин Айыл жана суу чарба министрлигинин мал чарбасынын продукцияларын өнүктүрүүнү өркүндөтүү жана маркетинг департаментинин башчысы. 2000 жылдын апрелинен тартып Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын төрагасынын орун басарынын жардамчысы. 2004 жылдын майынан 2005 жылдын апрелине чейин өкмөттүн аппаратынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат башкармалыгынын уюштуруу иштери боюнча инспектору. 2005 жылдын апрелинен 2006 жылдын июнуна чейин Жогорку Кеңештин агрардык өнөр жай комплекси жана экология боюнча комитетинин жер пайдалануу боюнча комиссиясынын ишмердигин камсыз кылуу боюнча бөлүмдүн башчысынын орун басары. 2006 жылдын июнунан 2009 жылдын январына чейин президенттин администрациясынын экономика жана социалдык саясат секторунун эксперти. 2009 жылдын январынан тартып улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары. 2012 жылдын февраль айынан 2016 жылдын апрелине чейин улуттук статистика комитетинин төрагасы. 2016 жылдын апрель айынан 2017 жылдын 31 декабрына чейин өкмөттүн аппарат жетекчиси. 2017 жылдын 31 декабрында президенттин жана өкмөттүн иш башкаруусунун биринчи орун басары болуп дайындалган.